Çolata. Азыркы учурда канча болуп калды? Кичине жылыш барбы? жаңы модастырды. Тиги таласта фасоль баягы жааматты фасоль биримдиги деп фасоль алып сатып иштеген байкелерибиз толук жаамат. Ушундай иш-чараларга баягы кайдыгер карабай эме кылып жүрүшөт да, көптөгөн жардамдарга. Анын үстүндө мына жакында ошол жанагы Facebook'tan görüp aldık. Görüp andan keyin baykelebizden sunuş düşüp, şuna karındaşыбыз бар экен, финансовый эмеге операциясына şu muhtaçlık бар экен деп sunuş келип түштү кече. Ошону кайдыгер карабай жаамат сразу колдоп чыгып, аз да болсо баягы ушу сиздин эмеңизге, ден соолугуңузга, операцияңызга жарап кетсин деп баягы топтолуп анан ошо өкүл катары биз келдик. Şu жамааттын атынан өкүл катары ушу 4-5 эмебиз келдик. Анан баягы эмне дейбиз, ошо кыска убакытта ошол жана сиздер керек финансы топтолуп, эртерээк ушу кечтетпей операцияңыздарды өткүзүп, ийгиликтүү болуп, тез арада жакшырып кетишиңизди Кудайдан тилейбиз. Буюрсаңар кичине эмеңиз менен өмүр баяңыңыз таанышып, карап эме кылдык, балдарга билим берип, кичинекей муундарыбызга тарбиялап келип, ушул пайдалуу жумуштарды иштеп келатсыз. Эртерээк жакшы болуп, кайра эле ушул кызматыңызга келип, ошо муундарыбызга өзүңүздүн тарбияңызды берип, билимиңизди берип, уланта беребиз деген ниеттебиз. Көрөсөң. Көчкөч кичине калоңорду сүйлөп. Эже бул ушул демилгени колго алып, ушул фасоль тармагындагы ушул багытта иш алып барган ишкерлердин Кудай бурса жардамы, сиз Кудай бурса чөкпөңүз, багынбаңыз, Алла Таала сизге бекем ден соолук берсин. Кудай бурса ушул учурдан пайдаланып, ушул фасоль тармагында ишкерлик кылган биздин мына ушундай агаларыбыз, учубуз кур эмес экен эже. Байкелерибиз бар экен, агаларыбыз бар экен, ушул Талас облусунда жалпы ушу 100га жакын фасоль менен алектенген ишкерлер бар. Ошол байкелердин баарыбыздын салымыбыз ушул жалпы суммасы ошо 105 000 сомдун тегереги. Кудай бурса бул баягы эл көрсүн, башкаларга мактанайлы деген максатта эмес, ушул башка биздин Таластагы ишкер байкелерибиз бар, чоң байкелерибиз бар. Ошол байкелерибиз дагы ушундай бир кайрымдуулукка тартуу болуп жакшы болуп кеттиңиздер эже сиздерге. Бул дагы Алла Тааланын бир сыноосу катары баягы кабыл алыш керек. Баарыбыздын негизи башыбызга келип калуучу нерсе. Ошон үчүн баягы үмүт үзбөйлү, иним айткандай чөкпөңүз. Баары жакшы болот буюрса. Жакшы болуп кеттиңиз эми. Аман болуп кеттиңиз. Кудай шифасын берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат сиздерге. Юбилейсиңерге бактылуу болуңуздар. Оораңыздар көп жашаңыздар. Анан баягы байланышып кабар алып турабыз. Ушу менен эле баягы чектелбейт, дагы да чыга берет. Дагы баягы сунуш керекскендер болот. Сразу байланышабыз. Кабар алып турабыз иншалла. Анан бу может мамашкадагы контакттарды таштап кетебиз азыр. Негизи Кудай бактылуу мындай да. Негизи Аллах Таала адамдарга жөн эле орун бербейт. Орунду берген болсо, буну эселеп, мунун артында чоң жакшылыктар жатат. Сен эч убакта кейбе, чөкпө. Кудай буйрса, мынакей эл журт бар экен. Аман эсен жакшы ийгиликтүү операция өтүп кетсе, жакшы болуп кетесиң Кудай буйрса. Эч убакта багынба, бекем бол. Ар бир Кудайдын берген кыйынчылыктын артында аябай чоң жакшылыктар бар да. Кудай мээримдүү, ырайымдуу, аны да унутпа. Ошол Кудай ден соолук берсин, операцияң ийгиликтүү өтсүн. Ушундай жигиттер, сиздердин берген аманыңыздардын баары ордуна келди. Рахмат айтып атат, бар Алла ыраазы болсун деп атат барыңыздан ишиңиздерге. Эки дүйнөдө бактылуу болгулайм. Ушинтип элим бар экен, журтум бар экен, ушинтип бизге салуулар болуп атат, жардамдар болуп атат. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Ушинтип эл бар, журт бар экен, ошондой жакшы болуп өсүп жүрүп калса башарылып атса. Экөөбүз эле штамда жашайбыз, пенсиябыз менен жашайбыз. Алла ыраазы болсун, эки дүйнөдө бактылуу болгула, ден соолуктуу болгула, ишиңер ийгиликтер болсун. Алла дайым жолуңарды сыдырып
жолдошуңар көрсөтүп жүрсүңөр. Айтқаныңыз келсін. Мейлі, жақсы болып бердіңіз, ә?